Жеке ишкерлерге тийбегиле президент Садыр Жапаров ишкерлерди колдоого алат. Кыргыз-тажик чек арасында окуучулар сабалып, 2 окуучуну кармап кетишти. Бүтпөгөн коронавирус министрлик жакында COVID-19 4-чү толкуну башталарын эскертти. Кызыл камчы сына элек, өлкөдө үй бүлөлүк зомбулук дагы 30%га көбөйдү. Алдыда шайлоо келатат, өлкөдө республикалык штаб түзүлдү. Салык төлөсүн. Депутаттар Яндекс такси сервисин жабууну талап кылышты. Айзада Бурулайдын өлүмү сабак болбоптур. Токтогулга кыз ала качып бара жаткан 20 жаштагы жигит кармалды. Манас аэропортунун жолунда аялды өлтүрө сүзгөн мотоцикл айдоочусу үй камагына чыгарылды. Жума ичиндеги эң маанилүү жаңылыктарды топтогон апта агымы көрсөтүүсү саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы бизнес чөйрөнү колдоо жаатында мамлекеттик органдарга милдеттер коюлганын билдирип, ишкерликке жагымдуу шарттарды түзүү улантыларын билдирди. Бул тууралуу 20 сентябрда ишкерлер күнүнө байланыштуу жолдогон куттуктоосунда белгилеп, тийиштүү жарлыктарды чыгарганын кошумчалады. Мамлекет ченемдик укуктук базаны жакшыртуу жана инвестиция тартуу аркылуу чакан жана орто бизнеске жардам берет деп ишендиргим келет, деди Жапаров. Ишкерлер өлкө экономикасын көтөрүүгө олуттуу салым кошуп жатканын айткан мамлекет башчысы коронавирус пандемиясынын бизнеске терс таасирин тийгизгенине токтолду. Белге кетсек, Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2021 жылдын январь-августунда 405 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын 8 айына салыштырмалуу 0,7%га азайды. Бул сан өлкөнүн экономикасы пандемия башталгандан бери төмөндөп отуруп, 1,5 жылдын ичинде нөлдүк өсүшкө да жетпеген билдирет. Бирок өткөн жылдын март айынан берки эң жакшы көрсөткүч. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймагында мектеп окуучулары чырдаша кетип, кыргызстандык 4 окуучу жабыр тарткан. Бул тууралуу Баткен районунун акими Учкун Жоробаев билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 23 сентябрда саат 13:00 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын Дахмак участогунда болгон. Алдын ала маалымат боюнча, кыргызстандык 8 класстын 4 окуучусу мектептен кайтып келатканда, Тажикстандын 11 классынын 30га жакын окуучусу кыргыз балдарын токмоктоп койгон. Кыргызстандык окуучуларга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, ооруканага жеткирилди. Абалы жакшы. Ал эми Тажикстандын жалпыга маалымдоо каражаттары Чорку жамаатынын Сомонион айылынын тургундары Кыргызстандын Көкташ айылында жашагандар мектептен келаткан тажик балдарды таш менен урушканын жазышууда. Маалыматка караганда, алар тараптан 2 бала, 1 чоң киши жергиликтүү ооруканага түшкөн. Бул окуядан кийин Баткен районунун акими райондук ички иштер бөлүмүнүн атайын кызматтын райондук бөлүмүнүн жетекчиси, Тажикстандын Исфара районунун башчысы жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жолукту. Жыйынтыгында эки тарап чек ара аймагында жашаган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мыйзам бузгандарга чара көрүү тууралуу макулдашууга келди. Чек ара аймагында абал тынч, бирок бул окуя боюнча Тажикстан тарап расмий маалымат бере элек. Өлкөдө коронавирус эпидемиясынын 4-чү толкуну ноябрь-декабрь айларына туура келиши ыктымал. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Суук түшкөндө коронавирус сасык тумоо оорулары күчөйт. Мындан улам эпидемиологиялык абал курчушу ыктымал. Министрлик бардык облустарда стационарлар 2 айга жетүүчү дары-дармектер бар экенин билдирди. Кыргызстанда 2020 жылдын март айында башталган коронавирус эпидемиясы июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Оорунун экинчи толкуну ушул жылдын октябрында болгон. Быйыл июнь айында күн сайын 2000дей бейтап жаңы катталып жатканда, өкмөт оорунун 3-чү толкуну башталганын жарыялаган. 24 августта 3-чү толкун басаңдап баратканы расмий айтылды. Соңку күндөрү бир суткада 100гө жетпеген бейтап жаңы катталууда. 28 ноябрга белгиленген Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону даярдоодо жана аны өткөрүүдө шайлоо комиссияларына материалдык техникалык маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүү үчүн республикалык штаб түзүлдү. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Штабтын төрагасы болуп Коопсуздук кеңешинин катчысы бекитилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санариптик өнүктүрүү
министри республикалык штабтын башчысынын орун басары болду. Штабка андан тышкары бир катар министрлик жана ведомстволордун жетекчилери, президенттин администрациясынын бөлүмдөрүнүн башчылары жана президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кирди. Ички иштер министрлигинин маалыматына алайык, ушул жылдын башынан бери 7665 үй-бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30%га көп. Бул тууралуу үй-бүлөлүк зомбулукту жоюу үчүн мыйзамдарды өркүндөтүү маселеси талкууланган жыйында айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева жылдан жылга үй-бүлөлүк зомбулук көбөйүп баратканын, мыйзам жерлерде толук иштебей жатканын айтты. Расмий маалыматка алайык, 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2500дөн 3500гө чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7000ден түшкөн эмес. Алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Башкы прокуратуранын эсеби боюнча 2019 жылы 6145 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. 90%дан ашыгы учурларда аялдар жабыр тартат. 2020 жылы коронавирустан улам карантин жарыяланган учурда үй-бүлөлүк зомбулуктун саны 62%га көбөйгөн. Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында депутаттар Яндекс таксини салык төлөтүп же компанияга Кыргызстанда иштөөгө тыюу салуу керектигин билдиришти. Эл өкүлдөрү Яндекс Кыргызстандын аймагында элдин эсебинен миллиондорду таап жатканын айтышып, аталган сервиске чара колдонуу керек деп чыгышты. Депутат Улукбек Ормонов Казакстанды мисал келтирип, коңшу өлкөдө Яндекске бюджетке салык төкпөй иштегени үчүн сот чечими менен тыюу салганын баса белгилеген. Жыйында санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев депутаттардын суроосуна мекеме бул маселени Яндекс компаниясынын өкүлдөрү менен талкуулаганын билдирген. Бирок депутаттарды мындай жооп канааттандырган жок. Эл өкүлдөрү министрге таксисттер үчүн Яндекс сыяктуу ата мекендик колдонмо иштеп чыгууну сунушташты. Яндекс бул такси кызмат эмес, маалыматтык сервис. Ал Кыргызстанда 2017 жылдан тартып иштей баштаган. Өзү Нидерландыда каттоодон өткөн. Сервистин өзүнө таандык айдоочулары жана унаалары жок. Ал жергиликтүү өнөктөш таксопарктар менен иш алып барат. Алар өз кезегинде айдоочулар менен кызматташат. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында таксисттер аталган сервиске каршы митингге чыккан. Алар сервистин ички саясатына жана Яндекстин мамлекетке салык төкпөгөнүнө нааразы болушкан. Өкмөт үйүнүнүн алдына 20 чакты машина чогулуп, Яндекс кетсин деген талабын айтышкан. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы үйлөнүү максатында 20 жаштагы кызды уурдап бараткан жигит кармалганын кабарлады. Ал 23 сентябрда эртең менен Сосновкага стационардык постунда колго түшкөн. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын адистери ыкчам маалыматтын негизинде Audi автоунаасын токтотуп кызды куткарышкан. Баштапкы маалыматтарга караганда 23 жаштагы жигит кызды уурдап токтогулга алып баратканы аныкталды. Жагдайды Сокулук райондук милициясы териштирип жатат. Өлкөдө кыздарды уурдагандарга жаза 2 ирет күчөтүлгөн. 2013 жылы күнөөлүүнү 7 жылга кесүү тууралуу мыйзам күчүнө кирсе, 2019 жылы аталган берене боюнча кылмышкерди 10 жылга чейин камоого кармалган. Укук коргоо органдарынын расмий маалыматына караганда, жазык кодексинин адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен 2020 жылы 210 иш катталган. Алардын 5% гана сотко жеткен. 20 сентябрга караган түнү Бишкек шаарындагы Манас аэропортунун жолунда аялды сүзгөн мотоцикл айдоочусу үй камагына чыкты. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, соттук отурумда шектүүнүн туруктуу жашаган жери, аялы жана жаңы төрөлгөн баласы, багууга муктаж болгон ата-энеси бар экени эске алынып, үй камагына чыгаруу чечими кабыл алынган. Эске салсак, окуя 19 сентябрь күнү кечинде катталган. Анда мотоцикл башкарып бара жаткан адам аялды сүзүп кеткен. Жабырлануучу жеринде дароо жан берген. Ошол эле күнү кырсык болгон аймакта жашаган тургундар аталган жолдо кырсык көп болорун, себеби өтмөк же айдоочуларга белги жок экенин айтышып, өкмөткө алардын маселесин чечүү талабын коюшуп, жолду тосушкан.
Сиздер жума ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кененирээк ВБКЖ сайтынан окуп кабардар болуп туруңуздар. Кийинки апта агымына чейин саламатта калыңыздар.